Табигый экологиялык шарттагы өндүрүлгөн бал, көөнөрчүлүк жана туризм, мал чарбачылыктагы тажрыйбалар айыл күнү 2024 аталышындагы жарманкеде тартууланды. Ири жарманке Алай районунда белгиленди. Аталган тармактарда кирешеге чыккандар тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Иш-чараны Helvetas уюмунун Швейцариянын Баялай долбоору уюштурган. Аталган долбоор жакырчылыкты жоюуга багытталып, Алай жана Чоң Алай райондорунда ишке ашырылган. 10 жыл вакытка созулган программа бүгүн жыйынтыкталып жатат. Бул вакыт ичинде аймактарда экономикалык өнүгүү сезилерлик байкалганы кошумчаланды. Анткени программа аркылуу ишкерлик менен алектенип киреше тапкандардын саны арткан, анда басымдуу мал чарбачылык жасалма уруктандыруу жолун өздөштүрүшкөн. Кыргызстан боюнча ушул ыкманы жайылтайын деп атабыз да. 3-4 чоң уюн бука кармагандын ордуна бирөөнү кармасаң ошол эле этти, ошол эле сүттү берет. Бирок сандан сапатка өтүү ошол бизде болот да, сандан сапатка өтүү. Ошол. Анан Кыргызстанда эгер ийгиликтүү болуп баштады, биз муну кеңири жайылтуу максатын көздөп отурабыз азыр. Өтө башташты. Мында албетте көйгөйлөр бар, түшүнүксүздүктөр бар, ишенбестиктер бар. Бул ыкма ишенбестик. Ошон үчүн биз илимий бир тастыкталган жол жоболорун көрсөтүп, ошол эле учурда бул биз фермерлер аркылуу, биздин адистер, эксперттер аркылуу жайылтуу аракетин көрүп атабыз. Жалпы 3000 фермер жасалма уруктандыруу жолун өздөштүрүп, сандан сапатка өтүшкөн. Алардын бири фермер Алайбек Алымкулов ангус породасындагы ири мүйүздүү малдарды колдонот. Эт багытындагы бул малдар багууга ыңгайлуу экенин белгиледи. Мисалы биздин жергиликтүү малдардын этин эсептей турган болсо 55%ке чейин гана эт алса болот да. Анын негизги таза салмагынан. Жасалма уруктан ангус породасынан 65-60%ке чейин эт берет экен. Эми биз музоолорду сатканда эле базарда азыр биздин жергиликтүүлөрдү музоолору, торпоктору же болбосо 30 000, 40 000 кете турган болсо, булардыкы 20-10 000ге алдыңкы баада сатып атабыз да. Азыр өтө кирешеге кирбесек дагы, азыр киреше алып келе баштады да. Анан булардын дагы экинчи нерсеси тойтты тандабай жейт ангустар. Биздин аймакта жакшы эле адаптация алып чоңоюп атат. Айыл күнү 2024 жарманкеси Кыргызстан менен Швейцариянын кызматташтыгынын 30 жылдыгына да арналган. Жарандарды жумуш менен камсыздап, кесиптик билимин арттырган Баялай программасындагы Швейцария өкмөтү каржылаган. Муну менен 23 000ден ашык адам жеке ишкерлигин түптөгөн. Баялай долбоору өз ишин ийгиликтүү аяктады. Биз адамдар жаңы киреше жана жаңы мүмкүнчүлүктү табууга үйрөнгөнүнө кубанычтабыз. Эми алар өздөрү басып өтө турган экономикалык жолдун баарын билишет. Алган билими мындан ары алардын өз алдынча иштешине жардам берет. Бул долбоордун максаты болчу, биз ага жеттик. Бүгүн биз айыл күн жарманкесинде долбоордун жетишкен ийгиликтерине сүйүнүп турабыз. Белгилей кетсек, Баялай долбоорун ишке ашырууда жалпы 7 миллион швейцар франкы жумшалды. Кыргызстан менен Швейцариянын кызматташтыгынын алкагында алдыда мындан башка дагы эки тараптуу ири долбоорлор ишке ашырыла тургандыгы күтүлүүдө. Алмагүл Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.